Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде ачык маек көрсөтүүсү. Аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Ал эми биз бүгүн өлкөдөгү экономикалык контрабанда менен алектенген жарандардын жоопкерчилиги кандай болот? Негизи эле өлкөбүздө мына ушул жаатта кандай иш аракеттер жүрүп жатат? Алдыда ушул теманын алкагында маек куралы деп Юстиция министринин орун басары Алмазбек Зарылбек Улу жана бажы кызматынын биринчи орун басары Улан Ашимович менен маек куралы деп турабыз. Алдыда кызыктуу маек болот деп ишендирем. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Алгачкы эле суроо мына Улан мырза сизге болсун. Негизи эле мына ушул экономикалык контрабанда менен алектенген жарандарга карата негизи эле бул мыйзамсыз кылмыш иши боюнча сиздер тараптан кандай иш аракеттер көрүлүп жатат? Негизи эле кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Так, негизи эле бажы кызмат тарабынан аябай көп эле жумуш алып барылып атат. Жумуш жүргүзүлүп атат. Баса белгилеп айтып кетер жер бул Баткен облусу. Эмне дегенде Баткен облусунда чегара, делимитация, демаркация аягына чыга элек. Ошол себептен аткезчилик жол менен өткөн товарлардын саны көбөйүп атат. Бажы эрежелерин бузуулар аябай көп болуп атат. Айрыкча мына пункт пропусктардан эмес, пункт пропускка тиешеси жок жерлерден чегараны өтүү, бузуу жолдору менен өтүү маалыматтар көп болуп атат, факттар да көп болуп атат да. Анан ошол себебинен именно Баткен облусу боюнча бажы кызматы аябай күчөтүлгөн режим менен иштеп атат. 18 апрелде бизде биргеликтүү буйрук чыккан. Биргеликтүү буйруктун ичинде бажы кызматы бар, улуттук коопсуздук комитети бар, МВД бар, жергиликтүү бийлик бар, биздин налоговый инспекция бар. Ошол 5 кызмат биргеликтүү буйрук кылып, ошонун негизинде мобилдүү топтор түзүлгөн. Ошол мобилдүү топтор азыркы учурда иштеп атат. Жумушун алып барып атат. Алардын жыйынтыгы болуп атат Баткен боюнча. Ошондой эмне дегенде эң негизги упорду биз Баткенге кылып атабыз. Конечно, чегара Өзбекстандын чегарасы бар, бизде Кытайдын чегарасы бар. Ал жактарда да жумуш алып барылып атат. Негизи айтып келгенде биздин бажы төлөмдөр 60%-дан 70%-га чейин бажы төлөмдөр Кытай республикасынан келген товарлардан бажы төлөмдөрү алынат. Анан ошентип бөлүнөт да. Кытай республикасы, Түрк республикасы, Өзбекстан, Тажикстан болуп. Бирок Тажикстан билесиздер, Тажикстандын чегарасы азыркы убакытта жабык. Ошого Тажикстан менен бизде баягы внешний торговый оборот жок азыркы мезгилде. Жалпы маалымат ошондой. Анан Алмаз мырза айта кетсеңиз, жакында эле жогорку кеңеш мына ошол сиздердин министрлик тарабынан сунушталган ошол экономикалык контрабандага каршы күрөшүүнү күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун жактырып бекитип берди. Бул кандай долбоор, негизи эле кандай артыкчылыктар бар? Ушул долбоор тууралуу айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Жакшы суроо бердиңиз. Мен азыр бул Улан Ашимовичтин оюн улантуу максатында айтып кетсем, буга чейин биздин коомчулугубузга деле маалымат катары айтылган болчу. Бүгүнкү күндө ошол Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тиешелүү буйругунун алкагында тиешелүү ошо иш топ түзүлүп, анан ошо именно Баткен облусунун аймагындагы контрабандага каршы күрөштү күчөтүү максатында бир план иш-чаралары иштелип чыккан. Ошо кошумча иш-чаралар иштелип чыккан. Ал план ошол 22-жылдын 25-январында бекитилген. Ошол пландын бир пункту болуп, ошол тиешелүү ошо экономикалык контрабанда чөйрөсүнүн жоопкерчилигин көтөрүү максатында тиешелүү бир мыйзам долбоорун иштеп чыгуу деген тапшырма болгон болчу. Ошол пункттун, ошол тапшырманын алкагында ведомство аралык топ түзүлгөн. Ошол
юстиция министрлиги демиргөө болуп, демиргөөчү болуп, анан ал иш топко ошо бажы кызматынын өкүлү, УКМКнын, башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү болуп, ошо иш топ түзүлүп, ошол иш топ өзүнүн ишин жүргүзүп, ошол иш топтун алкагында тиешелүү мыйзам долбоор иштеп чыккан. Тагыраак айтканда, ошол мыйзам долбоору бул Кылмыш кодексинин 231 беренесине, бул экономикалык контрабанда деген, жана укук бузуулар кодексинин бир нече беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Өзгөртүүлөрдүн максаты бул ошол экономикалык контрабанда чөйрөсүндөгү укук бузуулардын жоопкерчилигин көтөрүү болду да. Мындайча айтканда, ушул мыйзам долбоорунун концепциясы бул эки багыт боюнча кеткен. Биринчи багыт боюнча бул айыппулдарды көтөрүү, ошол беренелердеги көрсөтүлгөн экономикалык контрабанда кылган үчүн жаза катары айыппулдардын расчетный показательдерин, эсептик көрсөткүчтөрүн көтөрүү. Экинчиси багыт боюнча болсо, бул ошол экономикалык контрабанданын кылмышын куралы катары ошол транспорт унааларын, автоунааларын, негизи унааларын конфискациялоого жол берүү сот органдарына. Вот ушул эки багыт боюнча түзүлгөн концепция болчу ошол мыйзам долбоорунун. Анан эми биз буга чейин коомчулугубузга маалым болгондой, ушул мыйзам долбоору иштелип чыгып, анан биздин жогорку кеңеш тарабынан 18 майда кабыл алынган. Негизи эле бул мыйзам долбоору бүгүнкү күндө толук кандуу ишке кирдиби? Жок, бүгүнкү күндө бул жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынды. Өзүнүн тиешелүү процедуралары бар. Ошо биздин президентибизге ошо мыйзам долбоору кетиш керек. Ошо мыйзам президентибиз тарабынан кол коюлгандан кийин ал күчүнө кирет. Мына ушул экономикалык контрабанда деп атабыз да, негизи бул иш аракеттер жоюу боюнча буга чейин да бир канча иш аракеттер болуп келген да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө деле ушул учурлар катталып атат. Буга эмне себеп болуп атат? Негизи эле тиешелүү органдар жакшы иштебей жатабы деген дагы суроолор болот экен да коомчулукта. Ооба, бул жерде биз айтып кетишибиз керек. Ушул мыйзам долбоору иштеп чыгаардын алдында биз ушул негизи ушул мыйзамдарды, ушул экономикалык контрабанданы жөнгө сала турган ченемдик укуктардын баарын анализдеп чыгып, анан ушул бүгүнкү күндө күчүндөгү колдонуудагы укук ченемдик укуктарда мындайча айтканда ченемдик лазейка, жылчык бар экенин биз таптык да. Мисалы бүгүнкү күндө бул 231 берене чын айтканда мындай расмий тилде айтканда бул правовая лазейка болуп калган далилдеди да. Себеби дегенде бул ошол 231 беренедеги негизи түпкү ошол башында максаты өзүнө ишке ашпай калган. Себеби дегенде мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда укук бузуучу ошо экономикалык контрабанда эгерде ошол факт менен кармалган болсо, мисалы тергөө органдары жагынан ошол экономикалык контрабанда фактысы белгиленген учурда анын максималдык жазасы мындайча айтканда эгерде ошол бажы төлөмдөрүн эки эсе иретинде төлөп туруп, анан ошол жазадан мындай кеткенге жол шарт түзүлүп калган да. Мындайча айткандачы. Бажылык төлөмдү эки двойном размере төлөдү, ошо менен ал өзүнүн жоопкерчилигин тартпай чыгып кете турган жол болуп калганда шарт түзүлүп калган. Мисалы ушул бул мыйзам долбоору менен биз ошол лазейканы жойдук, жокко чыгардык да. Бүгүнкү күндө эгерде ошол мыйзам, ошо экономикалык контрабанда чөйрөсүндө мыйзам бузуулар болсо, анда бул жерде ошол укук бузуучуга бажылык төлөмдөрдү эки эсе төлөп туруп чыгып кеткенге жол берилбейт. Тек гана ошол кылмыш иши козголуп, анан сотко кетирилип, ошо соттун чечиминин гана негизинде ал же бошотулат, же өзүнүн жазасын тартат.
Ана мына ошол колго түшкөн жарандар мисалы кандайдыр бир товарды алып өтүүдө колго түшүп калат да, мисалы ошол товарды мамлекеттин менчигине конфискацияланат, баарыбызга эле белгилүү. Мына айтып атпайсызбы, азыр жоопкерчилиги көтөрүлдү деп атасызда. Негизи эле ошол товарлардын дагы бир сапатына же болбосо баасына карап ченелеби бул жоопкерчилик? Ушул жаатта кандай болуп калат? Ооба, бул жерде биздин мыйзам ошо товардын баасына жараша өзүнүн жоопкерчилигин белгилеген. Баасына жараша товардын ошо экономикалык контрабанданын предметинин баасын белгилеп туруп, анан ошого жараша жазасы коюлат. Мындай жөн тил менен айтканда, эгерде экономикалык контрабанданын предмети 500 000 сомго чейин болсо, бул укук бузуулар кодексинин алкагында каралат да. Эгерде ошо 500 000 сомдон өйдө кетсе, кармалган товар, ошо экономикалык контрабанданын предмети да 500 000ден өйдө болсо, анда бул жана мен атап кеткен 231 кодекс, кылмыш кодексинин 231 белгинесинин алкагында каралат да бул жерде. Ошондой мындай эки градация бар. Ошо 500 000 сомго чейин, 500 000 сомдон өйдө. Анан ошол биз эки учурду тең эске алып, кылмыш кодексине дагы ошол айыппулдарды көтөрдүк. Ошол жоопкерчилигин көтөрүү максатында. Жана ошол кылмыш кодексине дагы ошол экономик контрабанданын куралы деген түшүнүктү киргиздик. Эгерде ошол кылмыш ишинин алкагында далилденсе, мен ошону өтө белгилеп кетейин, далилденген гана учурда ошол экономикалык контрабанданын куралы конфискацияларга жатат да. Мына Улам мырза, мына жаңы долбоор боюнча сөз болуп атат да, азыр бул жерде сиздерде мисалы колго түшкөн жарандарыбыз болсо, анын тагдыры кандай болот, кандай этаптардан өтөт, ушулар боюнча дагы айта кетсеңиз. Бул долбоор кабыл алынып ишке кирсе, сиздердин жумушуңуздарга дагы бир топ жеңилдиктер болот болуш керек. Азыр Алмаз Зарылбекович аябай детально баарын түшүндүрүп кетти. Биздин маселе 231 берененин айланасында болуп атат. 231 берене 4 пункттан турат. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү дейбиз. Биринчи, экинчи пунктка эгерде туура келсе, укук бузуулар, анда штраф менен анан кийин эки эсе төлөмдөрдү төлөп, жөнөкөй жаран болобу же юридическое лицо болобу, ошол штраф менен чыгып кете алат да закон боюнча. Бирок айтып кетиш керек, соттун чечимин гана негизинде, соттун чечими негизинде болот. Мына Улан Ашимович туура айтып атат. Бул жерде жана 231 берененин 4 бөлүгү бул ошо кылмыштын оордугуна жараша белгиленген. Ошо биринчи, экинчи бөлүктө бул ошо өзүнүн контрабанданын предметинин баасына жараша бөлүнгөн. Анан бул жерде мындай маанилүү нерсе айтып кетиш керек. Биз ушу жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоордо кылмыш ошо пункттарда, бажы пункттарында жасалган кылмыш жана ошо бажы пункттарынан тышкары жасалган экономикалык контрабанда кылмышы деген түшүнүктү киргизип атабыз. Бул ошону биз элибизге айтып түшүндүрүп кетишибиз керек. Бул абдан маанилүү болуп атат. Эгерде ошол укук бузуучу ошол биринчи бөлүк, экинчи бөлүккө каралган тиешелүү кылмышты ошо бажы пунктунан тышкары кылган күнү, ошо кармалган күнү, аделе ошол бажылардын эки эсе төлөгөндөн ага жол берилбейт. Тек гана ошол кылмыш иши козголуп, анан соттун гана чечими негизинде кабыл алынат. Түшүнүктүү. Бул биринчи, экинчи бөлүктө эле эгерде бажы пункттан тышкары болгон болсо, анда ал жанагы бажы төлөмүн эки эсе төлөп туруп, кылмыш ишинен бошотулганга жолу жок да. Бул абдан маанилүү нерсе, ошону биздин коомчулугубуз түшүнүш керек да. Анан ушул жерде дагы бир суроо пайда болот да, мисалы товарлардын сапаты ар кандай болот да, мисалы тез бузулуучу сапаттар болот, товарлар болуп калат да. Ал учурда кандай болот? Соттун чечиминче ал бузулуп кетет да сапаты. Ада эске алынган, эгерде ошол контрабанданын предмети тез бузулуучу товар болсо,
негизи бул мыйзам долбоору ишке киргенден кийин биздин ошо министрлер кабинети тарабынан тиешелүү ченемдик акт иштелип чыгат, подзаконный акт чыгат, постановление түрүндө. Ошол жерде бүт механизми, ошо жол жобосу, ошо тез бузулуучу товарлар кандай сакталат, кандай эрежеде ал ошо мамлекеттин доходуна алынат, ошонун баары ошол положенияда көрсөтүлгөн болот да. Негизи алдын ала биз мындай ошол учурду анализдегенде бул эгерде экономикалык контрабанд предмет тез бузулуучу товар болсо, анда ал ошо мамлекеттин доходуна конфискацияланат. Анан ал ошо тиешелүү белгиленген механизм негизинде. Анан эгерде кылмыш иши бүтүп сотко барып, анан сот эгерде бул жерде экономикалык контрабанда фактысы жок экен деген болсо, анда мамлекет тарабынан кайра ошол алынган товардын баасына жараша акча унасы кайтарылып бергенге кайтарылып бере турган механизмдери иштелип чыгат да. Түшүндүрүп кетишим керек, эгерде ал тез бузулуучу товар болсо, ал конфискацияланат. Анан бул ошол механизмге жараша мамлекеттин бир тиешелүү органдары аркылуу ал ошо мамлекеттин пайдасына колдоо пайдаланылат. Бирок анан эгерде сот чечим контрабанда жок деген болсо, анда кайра ошо кайтарылып берет акчасы. Мисалы, коңш өлкөнүн жараны болуп калса, биздин өлкөдө колго түшүп калса, анда кандай болуп калат? Мыйзам долбоору негизи ЕАЭС бажы чек ара сынырларына гана тиешелүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол ЕАЭС чек аралары болуп, бажы чек аралары болуп, бул ошо Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай мамлекетинде. Мисалы, Кыргызстан, Казакстан, аякта бажы посттор жок, аякта бажы границасы жок да. Ошондуктан бул жерде ал айырмасы жок, чет өлкөлүк жаран болобу, биздин жаран болобу. Эгерде ЕАЭС чек арасынан ошол экономикалык контрабандага тийиштүү амалдарды кылып кармалган болсо, ушул мыйзам долбоору ал чет өлкөлүк жаранга дагы тийиштүү болот. Мен да кошуп кетет элем, уруксат берсеңиз. Чет өлкөлүк жаран болсо, айырмасы жок, ал ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамына жараша жоопко тартылат. Кыргыз Республиканын мыйзамына жараша. Контрабанда иши менен катталган жарандар негизи эле акыркы учурда статистикасы кандай болуп атат? Мурунка салыштырмалуу бир аз азайып калдыбы деген суроо дагы турат да. Же кайра эле күчөп атабы? Бул долбоорду иштеп чыгууга да бир себеп болуп аткан болуш керек. Экономикалык кылмыштар көбөйдү, азайды деп атпайсызбы? Ал маалымат боюнча бизде эми общий анализ, статистика жүрүп турат. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2019-21-22 жыл жалпысынан азайды ал көрсөткүчтөр. Бирок көбөйдү, баягы көрсөткүчтөр көбөйдү. Именно помимо таможенного контроля деген контрабанда көбөйдү, ал тармагы. Жалпысынан азайды. Жалпысынан азайды. Не дегенде бизде профилактика да болуп турат. Именно профилактический жумуштар. Ошонун негизги биздики бажы кызматында баардык аналитиканын биригип турган негизги көрсөткүчтөр аягы жыйынтыгы бюджетке бажы төлөмдөр түшүү да. Ошону салыштырып, контрабанда боюнча жыйынтыктарды салыштырганда биз аналитикабыз көрсөтүп атат, жалпы бажы төлөмдөрү өсүп атат. Баягы таможенное администрирование деп коебуз, таможенное администрированиянын сапаты дагы жогорулуп атат. Бул эмнени айтат? Бул айтат, контрабанда менен күрөшүү туура эле багытта кетип атат. Болгону биздики бир гана биз эмнеге мына 231-статьяга упорулуп атканыбыз, ошо түштүктө Баткен область, ошол регион болуп атат да. Не дегенде ал жерде дагы эле кайталап кетейин, делимитация, демаркация аягына чейин бүтө элек. Ошого баягы белгиленген пункт пропусктардан
өтпөй белгиленбеген тышкары пост деп койбойбуз, тышкары белгиленбеген жерлерден өтүүлөр көп болуп атат да, эрежени бузуп өтүүлөр. Ошонун себебинен да мына жаңылыктарды өкмөт киргизип атат. Мен ойлойм, бунун жыйынтыгы жакшы эле болот. Баары белгилеп кетиш керек. Дүйнө жүзүндө деле экономистик контрабанда, жөн эле контрабанда өнүккөн өлкөлөрдө деле жок эмес, бар. Бизде мен ойлойм, бул статья күчүнө киргенден баштап кескин түрдө азаят. Возможно, толугу менен жокко чыгышы да мүмкүн, эми 100% чыгат деп айтып өтө кыйын, бирок биз ошого ишке ашырганы аракетти кылабыз. Ана мына автоунаасы дагы конфискацияланат деп атпайсызбы? Эгерде ошол автоунаа менен колго түшсө, ал автоунаа өзүнүн атында эмес, башка бир өнүкө болсо кандай болуп калат? Бул жерде ошо мыйзам долбоору кылмыштын куралы деген түшүнүктү жазып атабыз да. Бу жерде деген эгерде ошол кылмыш такталып сот менен далилденсе, анда бул жерде ошол автоунаанын ээси менен ошол экономикалык контрабанда кылган кишинин ортосунда граждандык соттук мамилелер болот да. Бул жерде ошол контрабанда кылган киши ошол автоунаанын ээсине компенсациялап бериш керек да, негизи. Ошол биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып атканда ошол айрым ошол элден, айрым саясатчылардан суроолор болуп атты да, сүйлөшүп атты. Ошо бүгүнкү күндө ошо Баткен областындагы жана ведомство аралык мобилдик группалар, посттор түзүлүп атат. Анан биз ушу мыйзам долбоорун жактап атканда дагы депутаттар тарабынан ошо бажы кызматкерлерине, бажы кызматынын жетекчилерине суроолор келип атты. Ошо постторду эмнеге койдуңар? Бул Кыргызстан ичиндеги постторду эмне себептен бул ошо элдин жанагы турмушуну оордотуп атасыңар деген бир суроолор болду да. Ошон үчүн учурдан пайдаланып дагы бир түшүндүрмө иретинде айтып берсек, бул негизи посттордун максаты ошо айтып атпаймынбы, комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Ошо экономикалык контрабандага каршы бүгүнкү күндө министрлер кабинети тарабынан комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бир жагынан ошол посттор түзүлүп атат Кыргызстан ичиндеги. Экинчи жагынан ошо азыр биз айтып аткан мыйзам долбоору иштелип чыгып атат. Бул посттордун негизги максаты бул ошол Кыргызстандын ичиндеги товарлардын жүрүшүн мониторинг этүү. Эмне себептен? Мисалы, бүгүнкү күндө ошол Баткен областындагы экономикалык контрабанда мындай табиятын айтып кетсек, бул коңшу мамлекетте деле ошондой, биздин мамлекетте деле ошондой. Бүгүнкү күндө ошол границага жакын айылдарда, айыл кыштактарда мындай жашыруун складдар түзүлөт, уюштурулат. Жашыруун складдар уюштурулат, ошол складканан контрабанданын предмети боло турган товарларды баарын жыйнайт. Анан ошол укук бузуулар кодекси алкагындагы майда партиялар менен коңшу өлкөлөргө киргизип экономикалык контрабанда кылышат да. Ушул ички посттордун негизги максаты ошондой жашыруун складдарды жокко чыгаруу. Себеби дегенде өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр, мисалы бир кенеде айыл, бир 5-6 миң тургунга жетпеген бир айылга эле 1000 тонналык товарлар кетип атат да. Анча товардын ал айылга кереги да жок. Бул жерде уже түшүнүктүү болот, что бул ошо экономикалык контрабанданын кылмыш кылганга бир даярдык көрүлүп атат деген ойду туудурат да. Ошон үчүн ушул посттор ошол ошондой абал болбоштун максатында гана түзүлгөн да, негизи. Бул ошол мындай комплекстүү бир чаралардын бир түрү. Ошон үчүн биздин элибиз туура түшүнүш керек аны. Ошол бул жалпысынан ошол экономикалык контрабанданы жокко чыгаруу максатында гана иш-чаралар да. Мен толуктап кетсем, мына мобилдик посттор иштеп атат. Анан мобилдик группаларда иштеп атат. Ошондой эле мобилдик группалар, алар ар дайым баягы жүрүп турушат да, чек араны көзөмөлдөп турушат. Бир күнү тиги жерде болсо, бир күнү бул жерде ар кандай маалыматтарды чогултуп, оперативдүү маалыматтардын негизинде барып иштеп, кармап, ошондой жумуштарын жүргүзүп атат. Ошого тактап кетерим. Мобилдик посттор бар, мобилдик
группалар бар. Мыйзам ченемде иштеп атат. Буга чейин жана айтып кеттим го 5 мамлекеттик орган биргеликтүү буйрук чыгарган, ошонун негизинде мобилдик группаларда иштеп атат. Бул бажи пост эмес да? Түшүндүрүп кетиш керек. Көбүнүн түшүнүгү ошо бажи пост деп түшүнөт. Товарды токтотсо эле, значит бул таможня кызматкерлери экен деп. Бул бажи пост эмес, бул ведомство аралык посттор да. Ар бир госоргандан өздөрүнүн специалисттери бар. Ошолор жыйынтыктарды ошолор чыгарып атат карап. Элге кайрылат элек, айрыкча бизнес чөйрөсүнө. Бизге эмне керек? Бизге бая мыйзам ченемде иштеп берсеңиздер, соответственно, ошончолук биздин бюджетке да каражат түшөт. Ошончолук биздин мына мобилдик посттор, мобилдик группаларды атпайбыз, булар негизги жумушунан биз алып туруп ошол жака Баткенди күчөтүп атабыз. Азыр именно Баткен жөнүндө болуп атат. Мына мобилдик группалар менен мобилдик посттор Баткен областында гана иштеп атат. Калган жерлерде бизде стационарный посттор штаттуу режимде иштеп атат. Бардыгы так иштерин алып барып атат. Ошого биз көп алаксып калдыбыз. Көп жумуштарды бул жерде ойдогудай аткарылбай калдыбыз. Ошого мен кайрылып кетерин дагы бир жолу баса белгилеп, мыйзам ченемде иштеп берсек, кичине патриоттук сезимде болуш керек. Биз дагы бажы кызматтарда баягы талап кылып атабыз өзүбүздүн сотрудниктерден. Таза мыйзам ченемде иштеп бергиле деп. Мен ойлойм, биз аны кылабыз, жыйынтыгын беребиз деп ойлойм. Негизги бүгүнкү биз сунуштап аткан мыйзам долбоорунун максаты бир эле. Бул ошол экономикалык контрабанда кылмыш чөйрөсүн азайтуу. Эгер ал чөйрө кылмыш азайса, анда бул ошо биздин мамлекетибиздин бюджетине ошо акча каражаттын түшүшүнүн көбөйүүсү да. Негизи ошол жана мобилдик группалардын, мобилдик посттордун бул мыйзам долбоорунун эле максаты бир. Бул ошол биздин мамлекетибиздин бюджетин толтуруу, акча каражатын көбөйтүү. Бул ошол биздин элибиздин жашоо турмушунун оңолушуна бирден бир себеп болот деп ойлойбуз. Ошондуктан мен дагы чакырып берет элем, ошо бизнес чөйрөсүндөгү биздин жарандарыбызды, ошо жергиликтүү тургундарды ошо мыйзам долбоорду туура түшүнүп, колдоп бериңиздер. Чоң рахмат сиздерге да убактыңыздарды бөлүп, бизге маек бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Ал эми биз бүгүн өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык контрабандага каршы иш-аракеттер тууралуу маек кордук. Эфирде алып барган мен Гүлдана Момунова болдум. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.